Бул жарандар Көкташ айылынын тургундары 2020 жылдын 9-10 январында Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалды уюштурган деп шектелип, иштери сотко өткөрүлгөн. Апалардын ишин алгач райондук сот карап, Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык кодексинин беренеси менен айыптап, 30 000 сомдон 180 000 сомго чейин айып пул салган. Адилетсиз чечимдин курмандыгы болдук деген апалардын катарында 67 жаштагы Баатыр эне да бар. Кибира Боронова баштаган апалар акыйкат издеп барбаган жери калган эмес. Биз мана турмуш шартыбызга карабай, Грансада жашаганыбызга карабай, өзүбүз пенсионер болсок, бизге 180 миңден иштер салды. Биз огон демей коюп областныйга кайрылдык. Садыр Жапаровго 2 жолу кайрылдык. Чегаранын бүтүндүгү элдин тынчтыгы үчүн жан үргөн апалар бүгүн акыйкат орун алганын айтып, сот өкүмү жокко чыгарылганына кубанып турган чагы. Белгилей кетсек, Садыр Жапаровдун Баткен облусундагы эл менен болгон жолугушуусунда Көкташ айылынын жашоочулары энелерди сот жоопкерчилигинен бошотуу маселесин чечип берүүсүн суранышкан. Энелерди соттогонду токтоткула, жоопко тартканды, балдарды да жоопко тартканды токтоткула. Ал эми салынган штрафтар боюнча мен көңүл бурам. Садыр Жапаров бизге көңүл буруп койсоңуз, энелер ушинтип 180 миңден штраф салып койду, көңүл бурулсун деген сөз болгон. Биздин чек арада оор турмушта жашап жатканыбызга карабай, жалгыз бой энелигибизге карабай, жаш өзгөчөлүгүбүзгө карабай, бизге ушундай жаза колдонуп койду. Бизди бүгүн акыйкат чечим чыгарып, соттон бошотту. Азыркы күндө бошогонубузга сүйүнүп турабыз. Ошону менен бирге учурдан пайдаланып, мен Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевге жана Бактияр Калпаевдарга ыраазычылык билдирип кетет элем, өз атымдан жана энелердин атынан. Райондук сотко нааразы болгон апалар адилеттик издеп Баткен облустук сотуна кайрылган эле. Бүгүн 15 январда облустук сот тарабынан буга чейинки Баткен райондук сотунун чечими жокко чыгарылып отурат. Баткен райондук сотунун 9 декабрь 2020 жылдагы өкүм менен Көкташ айылынын тургундары, ал жерде 8-9 аял, 2 эркек, Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык кодексинин беренеси менен айып салынган болчу. Бизге келгенде ишке катышкан прокурордун өтүнчү менен алардын аракети жоруктар кодексине которулуп, жабырлануучулар менен макулдашып зыянды ордуна коюшкандыгы боюнча кылмыш иш кыскартылып, өкүм жокко чыгарылды. Буга чейин 2020 жылдын 9 декабрында Баткен райондук соту тарабынан кылмыш иши козголгон 2 энеге 180 000 сомдон айып пул салынып, дагы экөөсүнө 2 жылга эркиндиктен ажыратуу чечими чыгарылган. Андан соң амбиция белгиленип, чыгарылган эркинен ажыратуу чечими 30 000 сомдон айып пулга өзгөргөн. Сот тарабынан чек арадагы аялдарга чыгарылган чечим апалар үчүн гана эмес, жалпы Көкташ айылынын жашоочулары үчүн чоң сокку болгон дешет жергиликтүүлөр. Энелердин соттук териштирүүдө туруп, сот жолуна тартылып аткандары, тергөөдө жүргөндөрү биздин жигиттерди аябайламдай кыйнады да. Облус сот бүгүн аялдардын ишин карап, кылмыштын курамы жок деп ишти өндүрүштөн кыскартты. Бул эми бизге өтө чоң белек болду. Биз сүйүнүп отурабыз, бирленелерimiz, бардык Көкташта жашаган жарандар. Муну менен биз эмне айтмакчыбыз? Эми акыр аягында акыйкат бар экен деп ишенип калдык да. Азыркы жаңы бийликке именно бушуга түзмө-түз көмөктөшкөн Камчыбек Кыдыршаевичке, анан өзүнүн да кулундар бар экен, ушуларга терең ыраазычылык билдиребиз. Белгилей кетсек, 2020 жылдын 12 айына карата Баткен облусунун чек ара тилкелеринде жалпысынан 21 жолу чыр-чатак катталган. Тажикстан Республикасы менен 15, Өзбекстан Республикасы менен 6 жолу чыр-чатактар орун алган. Мингүл Көчөрова, Максатбек Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары.